Муниципалдык унаа базарга электрондук шлагбаум коюлду. Кече күнү 21-апрелде Жалал Абад шаарындагы муниципалдык унаа базарынын расмий түрдө ачылышы болду. Ага каала башчысы Эрнисбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртулек Орозбаев жана шаар тургундары катышты. Спутник 2 райондагы муниципалдык унаа базары 2021-жылдын 25 мартынан тартып иштеп баштаган. Ал эми бастырма куруу, электрондук шлагбаум орнотуу сыяктуу жумуштары эми гана толугу менен аткарылды. Мындан сырткары базардын тегерегинде бак тарактын көчөттөрү отургузулуп, көрктөндүрүү жумуштары жүргүзүлгөн. Белгилей кетсек, муниципалдык унаа базар аптанын шаршемби жана бейшемби күндөрү иштейт. Анын аянты 3,2 гектарды түзүп, 1600дөн ашык автоунаага ылайыкташтырылган. Бул тууралуу Жалал Абад шаардык мэриясынын маалымат борбору билдирди. Bismillahirrahmanirrahim.